баса, Мека. Сен орта аяқ толып тұрбайсың. Ала? Мен әзір дәлі толып кетсем, ошын әлі жақшы көресің? Албетте жақшы көрем, намай. Бірақ мен деле бай болсам, сен жақшы көрмексің отыр ау? Көптен бері батир алуын қиялданып келесіз бе? Анда сіздер үшін ең жөнөкөй жана ең ыңғайлуу жолун сунуштайбыз. Келечек кооперативинин Кыргызстандын бардык аймактарына жайгашкан кеңселерине келип консультация алыңыз. Экинчиси, катарга турган соң Кыргызстандын бардык аймактарынан каалаган суммага жер там же болбосо квартира издей баштасаңыз болот. Үчүнчүсү, тапкан соң ошол үйдүн турган баасынан болгону 25%-ын сиз чыгарасыз, ал эми калган 75%-ын келечек турак жай кооперативи төлөп берет. Дал ушундай шарттар менен бир гана үй эмес, машина же болбосо спецтехника да алсаңыз болот. Жана эң башкысы, үйдүн бардык документтери сиздин атыңызга катталат. Сиз батир алган сумманы 10 жыл ичинде бирдей төлөмдөр менен төлөп кутулсаңыз болот. Келечек кооперативи буга чейин 400дөн ашуун үй бүлөлөргө батир алганга жардам берди. Кийинки кезек сиздерде. Андыктан кыялыңызды келечек кооперативинен бирге орнатыңыз. Урматтуу теле жана интернет көрүүчүлөр, сулуулук дүйнөнү сактайт дейт. Ал эми сулуулук менен акылдын симбиозуна эч нерсе жетпесе керек. Бүгүн эмнеге ушинтип баштап жатабыз? Бүгүнкү ким билет интеллектуалдык долбоорун анткени бүгүн биздин студиябыз, биздин классыбыз өтө мындай сулуулукка толуп турган учуру. Бул сезондун агай деп шайланган мен Кубат Конишбеков жана биздин жылдыздуу конокторубуз сахнанын ажары барыңыздарга эле. Эми мен оюмча мындай сапаттарын азыр айтып отурсам бир көпкө созулуп кетчү эле. Негизи эле Анжелика Кайратова жана Айыма Кочорова. Айыма Кочорова десе элдер таң калбасын. Биздин баарыбыз билип жакшы көргөн Анжеликанын кызы Айыма, биздин жакшы көргөн карындашыбыз. Мына көчөлүк кичинекей кыз эле бүгүн супсулуу, чырайлуу, созулган кыздардан болуп чоңоюп келатат. Эми убакыттын өтүшү менен куш келипсиздер, саламатсыңар, кандайсыңар? Маанай жакшыбы? Всё хорошо. Анжелика эфирдин алдында бир аз мындай толкунданган спойду, эми мен мектепти бүтүргөнүмө канча жыл болду, булар мектепте окуп атышат, азыр кандай болот депчи. Бирок негизи мындай жалпы билимдер боюнча ошон үчүн көп толкунданбай эле койсоңор болот. Айыма, сен азыр каякта окуп атасың? Брайт мектебинде. Брайт мектебинде. Бул мектеп Бишкекте жайгашкан. Канчанчы классың? 8-чи класс. Баалар кандай? Жакшы. 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 Жок, чын эле жакшы. Чын эле жакшы. Баарына жетишип атасыңар. Эми бирок силердей адамдар мисалы үчүн эл алдында жүргөн адамдарга оор го. Мисалы үчүн билбейм, Инстаграмга да жетишесиңер, ТикТокко да жетишесиңер, үйгө да жетишесиңер, үйдө да мен баягы байкашыма караганда чогуп да жетишиш оор эмеспи? Жок, уже көнүп калдык. Эми Анжеликаны көп жылдан бери тааныган адам катары айтам. Анжелика мен айтып бүткөндөрдүн баарын бир кол менен эсеп коет. Анткени экинчи колунда да толтура нерсе бар, бизнес, Кипр, Турция, эми көз тийбесин, көз тийбесин. Эмнеге дегенде баягы чыгармачыл адам катары өтө мээнеткеч, өтө көп иштейт. Чын жүрөктөн баягы кош келипсиздер дейлик. Анжеликага бир суроо. Мектепте кандай окудуңуз эле? Мектепте алдыңкы окуучулардан болчумун. Активист болчумун аябай. Болгон бир сынактар болот, бул кандай жарыя болот, батмандарды жасаган жакшы көрчүмүн, холго. Бардык сынактарда катышчумун. Ырчы катары, бичи катары, алпарычы катары. Чыгармачылык жалгыз эле ыр менен эмес, сүрөт тарткан менен дагы немеде окшойт, өнүгөтүнөн кийин батманды жасап атканда көп нерсе тартсаңар керек. Баягы ошондой да мектепте пайдалуу окуучулар болот да. Мисалы үчүн баягы конкурстар келе жатканда директорлор, завучтар жакшы көргөн окуучулар. Жакшы көрөт. Андан кийин баягы жашоодо да ошондой экен да. Жакшы эле окуп жүрө бербестен сен талантың менен дагы мындай мугалимдердин дагы көңүлүн алышың керек экен. Калп айтпасам, сахнага жолду мектепте окуп жүргөндө баштагансыңар, Ооба, мен 1-классты бүткөндөн кийин чоң сахнага биринчи жолу аттанып, аттанып, анан эми бизде анда кыйыныраак болчу. Анда 3-4 айлап гастролдорго кетчүбүз, анан 1-2 ай мектептен кечигип калсак, окуганга аябай баягы класстын аркасынан кубалап жетиш, программадан калып калган деген нерселер.
Азыркыларды сонунда гастролдо жүрүп минтип туруп окуп коесуңар Азыр гастролго кызым чыга элек такыр. Гастролго чыгып көргөн эмеспиз. Окууларды баягы калтыр элекпиз. Өз учурунда убагында окушат. Анан эми азыр заман дагы башка да. Азыр онлайн деген деле нерсе бар да. Ооба. Эң негизгиси эми баягы көз тийбесин. Баягы кыргызда эжени көрүп сиңдөсөт дейт го, апасынан кем калышпай айымада чоңоюп келип турат, Кудайым бурса. Көз тийбесин Эжекесин көрүп эки сиңдиси өсүп келет. Эми Элима менен Алинканы баарыбыз жакшы тааныйбыз, билебиз, азаматсыңар. Анда эмесе Кудайым бурса бүгүн 3 сабакта таймашабыз сиздер менен. Шарттар өтө жеңил, кол көтөрүп, эгер бир нерсени билбей атсаңар, агай деп кол көтөрсөңөр мен жардам берип турганга аракет кылам. Алдыда турган баскычты тездирээк басып, ким биринчи басса ошол жооп бергенге мүмкүнчүлүк алат. Туура эмес болуп калса, жооп кийинки катышуучу болот. Батыл кылабыз азыр. Кеттик, анда эмесе биринчи сабактын шарттары мындай. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Ийгилик каалайлык, баскычты басканды унутпаңыздар. Биринчи суроо. Дүйнө жүзүндө канча океан бар? Ким кол алдыда болсо ошол жооп берсин, Айма тезирээк басканга аракет кыл. Канча океан бар? Канча океан бар, Айма? Анжелика, канча океан бар? 4 океан бар. 4 океан бар. Инд океаны. Индийский океан. Америка менен Африканын ортосундагы Атлантический океан. Өлө шумный океан бар. Жаман тормоз болот. Тихий океан. Тынч океан. Ошондой эле. Түндүк муз океаны. Түндүк музга бирок азыр дагы түштүк музду да кошулат, ошон үчүн азыркы заманбап. Орусча деле айтса болот да, жооптор, бат-баттан. Так, биринчини Анжелика бердик, 2 упай кетти. Анда эмесе химияда кайсы газ абадан жеңил болуп саналат? Ой. Абадан жеңил. Водород. Водород. Молодец. Айымада дагы 2 упай кеттик. Анжелика мектептеги нерселер молекула газ деп баштады. Анжелика мектепте химияда кайсы агай берчү эле деп ойлонгучу буяк жооп берип койду. Химиядан биздин мугалимибиз аябай жакшы болчу. Ар бир негизи мектепте жүргөндө ар бир биздин деле мисалы үчүн краштарыбыз бар болчу. Жакшы көргөн агайлар. Жолбосо бизге эжейлер болчу. Бизге мисалы үчүн тарыхтан берген эжекебиз баарыбыздын крашыбыз болчу дейт. Тарых сабагын мен мугалим үчүн эле жакшы көрчүмүн. Чын айтайынбы? Анда эмесе, тарых болчу, тарых жөнүндө кеп кыла кетелик. Биринчи аял космонавт ким болгон? Ким жооп берет? Гагаринде койсуңар. Аял киши, айым. Биринчи айым космонавт. Валентина Терешкова. Так, кимге берем? Бирөөң атын атадың, бирөөң фамилияңы атадың, ара? Так, бирден упай, Айымага кетти. Анда Айымага кетти. Так, кийинки суроо Канаданын борбору. Анжелика ойлонуп баскычы Айыма басып үйөдөт керек. Оттава, молодец. Айымада, Анжелика, Айымада 6 упай бар уже. Анжеликада 2 упай. Жакшы окуп кетти. Кыргызстанда эң узун дарыя. Жеңил эле суроо бул. Анжелика мектептен эле билет. Кайсы эң узун дарыя? Жок. Багы. Тамашалуу неме бар эмес беле? Күйөөсү аялын толуп мен мындай баарын билем десе. Кайсы? Нарын, азаматсың. Так, эң сонун. Айыма кеттик. Анжелика же поддаваться этип атабы, же чын эле мектептеги нерсе. Жок, биякта мындай. Туура эмес жөө үчүн жаза жок да, ошон үчүн жооп бере бергиле да. Так, электр тогунун өлчөө биримдиги кантип аталат? В чем измеряется электричество? Знаете? Электроток. Мектепте. Айма уруксат сурагансып. Ампер. Ампер, молодец. Эми ба мектепте свежий, мектепте жаңы. Кийинки суроо. Анда эмесе Анжелика мен оюмча баягы көп жылдан бери автоунан айдоочусу, ошон үчүн туура дароо жооп берет болуш керек. 1 миляда канча метр бар? Миляда. Километрде эмес. Же жаба турган ой жок. Эми Айма машина мындай автоунан айдабай эле. Унаалардын астында турат, километраж бул биздин километраж боюнча, анан астында Миля Америка Кошмо Штаттарында. Бир экесе эмес, бирок 1,5 эселик бир кичинекей азыраак цифралар жазылат. 1,5 миң, 1 миң
Эми туура жооп деп санай берели. 1600. 1600 метр бар экен. Так, Анжеликада, Анжеликада. Так, кийинки суроо. Бул мектептеги суроолордон жеңил эле. Дезоксирибонуклеиновая кислота деген эмне? ДНК. Не? ДНК, молодец. Айымада дайыр упай. Нуклеиновая кислота, ДНК, негизи Анжеликанын ДНКсы айымада да бар, ДНК-ды ойлогонуп калганбыз. Ошо негизи дезоксирибонуклеиновая кислота. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Всё, будем знать. Кийинки суроо. Так, Кызыл жолук жалжалын повестинин автору. Эми мындай деп менимче. Ким? Ана 1 2 3 Чыңгыз Төреқұлович Айтматов туп-туура. Так, кеттик ана эмесе кийинки суроо. Грэмми премиясын 28 статуэткени алып, айымдардын арасында рекорд койгон ырчайым. Мурункулардан болуш керек деп ойлойм. Мурункулардан? Жок, азыркыларда деле мисалы үчүн айта кетер турган болсок. Бүгүнгө чейин популярдуулукта. 28 Грэмми статуэткасын жеңген экен. Эми мындай да өтө популярдуу ырчы. Кара тору келген. Балким. Ким? Карагыз. Бейонсе. Азаматсыз Бейонсе. Анжеликада дагы купай. Кийинки Артур Конан Дойл кайсы белгилүү? Знаете. Суроону бүтөлүктө. Артур Конан Дойл кайсы белгилүү детектив жөнүндө чыгарманы жазган? Кайсы белгилүү? Шерлок Холмс, азаматсыз. Эми Көзүн тең жакшы көргөн. Те окуйт болушуңар керек, ошо Артур Конан Дойл жөнүндө. Эми муну бат өлө тездикти талап кылат, ошон үчүн бат башканга аракет кылып тургула. Кийинки суроо мындай. Так, анда мейли мындай кылалы. Ким биринчи кыйкырса ошол жооп берет, Жок. Туура жоопту кыйкырып айта бергиле. Так, 1 2 3. Кыйкырамабат кол көтөрүш керек жооп берген. Жок, биздики башкачараак кыласыз да. Анда эмесе Бишкек шаарынын мурунку аталышы. Анжеликада купай, кеттик. Кийинки суроо өтө мындай, кылааттыкты жана мындай. Даяр болуп тургула. Эмне азыраак? 40 центнерби же 4 тоннабы? Бирдей. О, молодец. Айымада бирдей. Бирдей. 40 центнерин 4 тонна бар. Замедленно болуп кетти. Да, ал мындай бирдей деп мына ойлонуп кетти деп. Ойлонду да. Жана головоломкада мультик бар го. Ошондо башында тиякта 40 центнер 4 тонна деп ойлонуп кетти окшойт. Кийинки так. Леонардо Ди Каприо кайсы киносы үчүн Оскар алган? Кайсы кино тасма үчүн? Мен миллиондон кино. Титаник. Жана ошондой эле Волк Уолл-стрит. Жок. Экөөңдүкү тең жок. Леонардо Ди Каприо канча жыл ойноп жүрүп кинолорго бербей, анан акырында ушул кино тасманын соңунда Оскар беришкен. Жанагы теменин ичине кирип кетет го, жана жылкынын ичине кирип кетет го. Ошол. Эмне жөнүндө эле? Токойдо. Выживший. Анжеликада да бар экелде. Аябай кызыктуу, бирок ошол жанагы жылкынын ичине кирип кеткен жерине жүрөгүм. Ошол жерге киргенде жандыктын ичине кирип выживает айыма. Айыма көргөн эмес болуш керек. Выживший. Леонардо Ди Каприо выживший көргөн. Көрөт ли? Жок, силерде үйдө неме барбы? Мындай бул кинолор көрсө болот, көрсө болбойт деген. Жок. Жок, көрүп коюш керек сөзсүз түрдө. Выживший. Ушул кино тасма үчүн Оскарды алган. Биринчи сабактын 15-чи суроосу, достор. Тектер класста отурат. Бул суроо мындай. Кайсы канаттуу куш түн ичинде уктабайт? Сава. Үкү. Анжеликада дагы купай. Аны эмесе биринчи сабагыбыз жыйынтыкталды. Азаматсыңар экөөңөр менин оюмча бирдей эле келе атасыңар. Азыр биз болсо жыйынтыкка кезек берсек. Сиз ай сайын квартирага 20 000 сом төлөйсүзбү? Ооба, төлөйм. Ошондо сиз 1 жылда 240 000 сом төлөп каласызбы? Ошончо болуп калат экен, ооба. Демек, 10 жылда сиз квартирага 2 400 000 сом төлөйсүз, туурабы? Ошончо төлөп салат бекем. Мен санап турдум да буну. 10 жыл төлөсөңүз, квартира сиздики болобу? Жок, меники болбойт. Мен квартирантмын да. Любой момент чык десе бошотом да. Азыркы төлөп жаткан 20 000 сомуңузду өзүңүздүн квартираңызга төлөйт белеңиз?
Албетте өзүмө төлөмөкмүн да. Анда төмөнкү нөмірлерге чалыңыз. Ошондо адресиңер каякта? Аха. Всё, чыгып атам, барып атам уже. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтыраарын ушул сабактан көрө алабыз. Анда эмесе, дайыр жолу эсиңерге сала кетейин. 5 факт окулат. Күлкүлүү жооп берсеңер 3 упай, туура жооп берсеңер 2 упай, күлкүлүү анан туура жооп берсеңер 5 упай аласыңар. Ошондуктан колдон келишинче 5 суроого 25 упай чогултуп алсаңар болот. Аракет кылгыла. Биринчи суроо мындай экен. Эми биринчи факт. Дүйнөдө алынган факт. Аял киши эркекке караганда эмнени 2 эсе көбүрөөк кылат. Аял киши эркекке караганда эмнени 2 эсе, бул жерде мындай бат жооп бериштин кереги жок. Мындай логикалык ой жүгүртүп туруп анан жооп берсеңер болот. Аял киши эркекке караганда 2 эсе эмнени көбүрөөк кылат? Мен оюмча үй жумуштары. Үй жумуштары 2 эсе эмес, мен оюмча 10 эсе. 10 эсе. Бирок муну 2 эсе көбүрөөк кылат экен. Бирок бул нерсени аял киши эркекке караганда бул нерсени эркекке караганда 2 эсе көбүрөөк кылат экен. Эмнени көбүрөөк кылат? Мисалдар. Бизге караганда. Так. Барбы варианттар? Айма, ты тоже можешь рассуждать, ойлонуп жооп берсең болот. Кандай мисал үчүн? Кыздар эркектерге караганда, балдарга караганда эмнени көбүрөөк? Факт это бул неметип билим адамдары изилдеп таап чыккан нерсе. Эмне кылышы мүмкүн? Физически? Болушу мүмкүн. Эми негизи кылат дегенне караганда суроодо этиш бар да. Ошол себептен бир физический нерсе, жумуш кылат. Эми бирок кантейин десең эркектер көбүрөөк иштегендер деле бар. Алар күчтүүрөөк. Мекесе көбүрөөк күчтүүрөөк. Бирдей эле, жаралган, убакыт өкүнтүң бирдей, акыл эси деле бирдей. Бирок бир нерсени 2 эсе көбүрөөк кылат экен да. Айымбы? Сүйлөгөндү көбүрөөк сүйлөйт. Көбүрөөк сүйлөйт. Күлкүлүү вариантка дагы азыр бир аз кошо турган болсок, күлкүлүү вариантка. Тили узунураак. Тили узунураак. Вот 2 эсе тили узунураак дегенге мен макулмун. Бирок кээ мырзалар айымдарды караганда ашып кетет, азыр заманда ошондой. Тилдери аябай эле узун болуп кетет. Так, Анжеликага баягы 2 эсе көбүрөөк сүйлөйт, анан тили узунураак деген 2 сүрчөйт. Баштарын жойт. Ооба. 2 эсе көбүрөөк башын жойт. Бизде айыма көп башын жойт да, ошол үчүн айтып атат. Мырзалардыкы деген жачы кыска күндө жойт. Биз бир күн коюп бир күн жусак болот. Тескерисинче азыраак жуабыз. Ооба, ошондой да болушу мүмкүн. Так. 2 эсе тырмак. Бирок Анжелика 3 упай күлдүргөн үчүн 3 упай бар. 2 эсе тырмак. Тырмак көп алат, өсөт. Өздөрү неме, жардам бериш үчүн агай дешиңер керек да. Агай. Өздөрүн карашат. Өздөрүн карашат. Азыр заманда ушундай эркектер бар. Дейсең эле эркектер. Ооба да. Алардын убактысы бар болот да. Так, подсказка. Бул мындай адамдын дене мүчөлөрү менен байланыштуу. Мисал үчүн, отуруп турат, кол чабат, же болбосо бутун көтөрөт. Айыма бир нерсени ойлонуп туруп деп күлүп койду. Көз ирмейт. Иә. 2 эсе көрүп көз ирмейт. Баракелде, Анжеликада дагы 2 упай. Туура жооп, көз ирмейт. Туура жооп, ооба. Правильный ответ. 2 эсе көбүрөөк көзүн жумуп ирмейт экен да, моргают в 2 раза чаще. Айымдар. Это факт. Бул жөн эле алынган неме эмес. Адамдар болот экен да. Монтуп эле турасыңарбы кечке? Монтуп. Меники көрүнбөйт эле, мен көзүм менен. Элима үйдө. Шоколадты ким жеді десең? Билбейм. Аракелде. Бул факт, кызыктуу факт, билип алдык, Кийинки суроо. Жакшылап. 17 жаштагы Кытай кызы Сен Цяолин 1 секундада эмнени 7 жолу кылган. 1 секундада бир нерсени 7 жолу кылыптыр. Аны мындай азыркы ойлонуштуруп көрсөң, өтө оор нерсе да. Өтө оор нерсе. 1 секундада 7 жолу кылыш өтө оор нерсе. Атын айтты. Оозуна тамак салган. Тамак салган. Атын айтты. Дагы варианттар. 1 секундда. 1 секундда 7 жолу кылыптыр да. Вот смотри, шых дегенче 7 раз он что сделал. Мындай. Мындай да? 1 секундда. Карандаш 7 жолу мүмкүн кара. Өктөр бул неме да мындай? Физикалык бир акт. Ооба, кыймыл аракет, физикалык акт. 7 жолу. Подсказка спорт менен байланыштуу. Скакалки? Баракелде. Аймада 2 упай. 1 секундада 7 жолу секириптир.
Бул менин оюмча мындай гүлөн көп турган. Бир секиргенде. Бир дегенде өткөргөн болуш керек. 5 Молодец. 5 секирсе 35 жолу секирмей коет экен, Кудайым буйрса. Айымада 2 ұпай, азаматсың. Кеттик. Кийинки факт. Адам баласы кайсы органын өмүрүндө 25 миллион жолу ачып жабат? Озун? Озун, мына келди. Конечно же, нет. Оз эмес. 25 миллион жолу ачып жабат. Көзү. Конечно, нет. Ачып жабат. Жүрөк? Жүрөк, конечно же, нет. Ачып жабат бөгө жүрөк. Не, клапандар ачылып жабылып атып да, кан жүгүргөн сайын айыма. Адам өзү ачып жабатпы? Алакандар. Алакан, да. Же бул эмне дейт? Тырмак, манжаллар. Айымага 2 ұпай берейин, анткени айыма биринчи көргөз, биринчи тарадапты. Колун ачып жабган 25 миллион жолу калат экен өмүрүндө. Аз эмеспи? 25 миллион, билбейм. Аз эмес го. Эми бар. 50 салбайлы анда. Бир 25 мындай кылбайлы, 25 миллион 10 жол давайт. Всё, мен 10 жол кылдым. Анда эмесе 3-чү факт болду. Азаматсыңар, бирдей келе атасыңар. Анжеликада 5 ұпай, Айымада 4 ұпай. Азырынча дагы 2 фактыбыз калды, Кеттик, кийинки факт. Кайсы жануар 5-чи этаждан, ошо 5 этаждуу үйдөн Секирген аман калат. Жерге түшсө, Буту менен өзүнө Мышык. Жок, туура эмес, жок. Жакшылап окула. Жерге түшүп, жыгылып, кулап кеткен болсо, куласа, өзүнө бир да зыян келтирбейт. Бир да зыян тийбейт экен. 5-чи этаждан. Мышык эмес. Какого? Жаным. 5-чи кабаттан, 5-чи этаждан жыгылса, ал мышык бутуна туруп атпайбы? Туура, бирок зыян болушу мүмкүн да, мисалы үчүн буттар сынып кетиши мүмкүн, жана эмне болуп кетиши мүмкүн. Бирок негизи сынбайт көбүнчөсү. Бирок ушул жаныбардыкы ал жерге түшөт, куш эмес. Жерге жок, жерге түшкөндө 5-чи этаждан эч нерсе болбой басып кетип калат экен. Это насекомое? Жок. Подсказка. Курт кумурска эмес. Сүт эмүүчүлөрдөн. Süt emүүчүлөрдөн. Гүлкүлүү деле кылып жооп берсеңер болот. Кечки. 5-чи кабаттан. 5-чи кабаттан элестетилген 5-чи этаждан. Адам 2-чи кабаттан секирсе буту сынып атпайбы? Ооба. 5-чи кабаттан жыгылса, эчтеке болбойт экен. Да, логически ойлонуштуруп көрөлү да. Опыт өткөрүп атканда, опыттарды өткөргөндө мындай. Заяц. Койон. Жок. Айыматык. Давай. Дагы варианттар бар. Опыт өткөрүлүп атканда ким жыгылат? Опыттарда. Кролик. Же. Бизде мындай сөз бар. Лабораторная. Мен билем. Чычкан. Анжеликада 2 ұпай. Лабораторная крыса деп коет го. Чычкан 5-чи кабаттан түшсө эчтеке болбойт экен. Бирок 6-чы кабаттан түшсө өлүп калат окшойт. Биз билбейбиз, бирок эми дүйнөлүк фактылардан да бул. Кеттик. Кийинки суроо. 12 тамгадан турган алфавит Американын кайсы штатына таандык? Америкада көп улуттар, мамлекеттер мындай немелер бар да. Ар кандай элдерчи. Анан ошол 12 тамгадан турган алфавити бар экен. Ошол алфавит. Лос-Анджелес. Жок. 12 тамгадан ат эмес. Ошол штаттын жашаган элдердин арасында алфавит. Мисалы үчүн, француздардын алфавити канча турат? Мисалы, француздардан турган штат бар. Жок. Ошол Америкада жашаган местный калк. Америкалыктар. Кайсы штатта 12 эле тамгадан турган алфавит бар? Эми англис тилинде канча? Айма, сколько букв? Калифорния эмеспи? Жок. Сколько букв в английском алфавите? Кана? Санайлык. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Канча болду? Не, 26. 26 тамга бар англис тилинде. Аларда 12 экен. Аларда 12 эле. 12 тамга экен. Эми негизи 12 тамгадан турган алфавит мындай аябай эле мындай жупуну го. Жок, эми бул да деген өзгөчө болуш керек да, демек штат. Мисалы үчүн аякта индеецтер бар, Бразилия, краснокожий жанагы ошолор бар, анан португалистер бар, итальянецтер бар, француздар. Эми Америка аябай да бүт жактан келген да. Бирок бул местный калк. Ошо кайсы штатында? Подсказка — жылуу штат. Африка. Ой, это вообще другое, да. Штат.
Америка Кошмо Штаттарынын штат. Жылы штат, ладно. Ал штат жөнүндө көп ырлар бар. Ой. Так. Дагы подсказка. Ал жерге туристтер аябай көп салган ошо. Майами. Жок. Жылуураак жактан. Нет. Штат. Дагы бир подсказка жана Моанадагы мультик тартылды эле го. Ооба. Ошол каяк жөнүндө тартылган болсо ошого окшош аты. Мен ылдый тарапты жана Бразилия жакты эметкен болчу. Жок, тиги дагы бир подсказка экөөнүн ортосунда. Эме. Түндүк Америка менен Түштүк Американын ортосунда. Так, 1, 2, 3. Жокпу вариант? Жок, экөөсү тең жок. Экөөңдө тең жок болсо анда Гавайи. Гавайи. Бизде токмокто бар деп айтайын десем дароо таба алмаксыңар анан. Гавайи. Баракелде, 4 факт болду. 4 факттын жыйынтыгы боюнча Анжеликада 7 упай, Айымада 4 упай. Кол чабуулар болсун, азаматсыңар. Бул жерде баскычтын кажети жок. Анан азыр экрандарга суроо чыгарабыз. Экрандарга суроо чыгарабыз, анан ошол суроону ким туура жооп берсе 2 упай, туура эмес жооп берсе 0. Кеттик. Биринчи суроо мындай экен. Дүйнөдөгү эң чоң жаныбар кайсы? Африкалык бил жок. Африкалык бил баспай эле өкөңтөң эле жок. Бегемот, кашалот, көк кит. Көк кит. Баракелде экөөңдө тең 2ден упай, туура жооп анткени. Кеттик, кийинки суроо. Африканын кайсы өлкөсүндө 20-20 температурасы болгон? Кайсы Африканын мамлекетин? Африка негизи ысык немендө, материкта. Камерун, Алжир, Сенегал, Гана. Кайсы вариант? Алжир деп коём. Алжир, Сенегал. Туура жоопту көрөлүк, анда эмесе Алжир. Анжеликада дагы 2 упай бар. Анжелика. Мындай. Боло берсин десе да туура болуп калат го. Эң билбейт кайсы өлкө. Алжирга барган, бирок калгандарына бар элек дейсизби? Кеттик, кийинкиси. Күн системасында эң чоң планета кайсы? Нептун, Марс, Юпитер, Жер. Марс. Ой, нет. Күн системасында эң чоң планета. Кайсы? Так, Айма, сен жооп бер биринчи. Так, Жер эмеспи? Так, всё, 5 секунд бар. 5, 4, 3, 2, 1. Юпитер. Юпитер, Анжелика. Анжелика. Жер системасында. Сен Юпитер дедиң, ооба. Юпитер эң чоң планета. Күн системасында кандай? Эң чоң планета. Эми биздин системадагычы. Биз жашаган жер менен 9 планетанын кийин бир планетаны алып салып 8 планета алып калбадыбы? Анжелика? Жооп, Нептун, Марс, Юпитер, Жер? Марс деп коеюнчу. Марс. Туура эмес, эмнеге дегенде туура жооп Юпитер албетте. Сүрөттө жазылып турбайбы жанында? Жок, ал эң чоң планета. Күн системасында. Күн система деген биздин система. Биздин эле система. Негизи эле анда чоң планета. Так, кеттик, кийинки суроо. Асан Үсөн, баягы кыргызча айтмакчы, желеде радугада канча түс бар? Так, кана? 7 түс. 7, экөөңөргө тең 2ден упай. Негизи баарыбыз билебиз, каждый охотник желает знать, где сидит фасан. Кеттик, кийинки суроо. Адам денесиндеги эң катуу зат: сөөк, тил, тиш, тырмак. Жооп. Тил. Ой. Тил, самый твердый. Ой, нет. Самое твердое вещество. Тиш деп айтат элем мен. Анжеликада тиш, Айма? Тиш, Ана туура жооп көрөлү. Туура жооп көрөлү, тиш албетте. Тиш сөөктөн да катуураак келет, бирок сөөк болбогон үчүн. Жумшак сөөктөр бар. Сөөктөр алган. Кеттик, кийинки суроо. 1912-жылы кайсы кеме чөгүп кеткен? Mayflower дейт, Месса, Аризона, Титаник. Титаниктен башка билбейм мен бул жерде. Титаниктен башкасын билбейт. Айма. Аризона. Титаник. Титаник, көкөң тең Титаник деп атасыңар. Ана туура жооп көрөлү. Албетте эле Титаник. Бул сүрөттө кайсы актер көрсөтүлгөн? Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон Левит, Том Харди же Майкл Кейн. Кайсынысы? Ким билет? Майкл Кейн болсун. Джозеф Гордон Левит. Так. Баракелде, Аймада 2 упай, эмнеге дегенде бул Джозеф Гордон Левит, чын эле. Майкл Кейн эмес. Туура жооп көргүзөлү. Туура жооп көргөзүп койгойлу. Джозеф Гордон Левит.
300 дней лета деген кинодагы актерлордун бириси. Кеттик темный рыцарьда да аткарат. Триллиондон кийинки кайсы сан келет? Миллиард, квадриллион, квинтиллион и Google дейт. Квинтиллион? Айыма квинтиллион додот. Анжелика? А нет, квадриллион. Квадриллион. Экоңтен квадриллион додсуңар. Так. Триллиондон кийин Триллион, квадриллион, квинтиллион. Нет. Триллион, квантиллион, квадриллион. Анжелика, кайсынысы болду экен? Эми экөөнүн бирөөсү. Триллионга чейин эледик. Экөөнүн бирөөсү да. Коюп. Ошо квадриллион же квинтиллиондун бирөөсү деп ойлоп атам. Айыма, как ты думаешь? Кайсынысы болмой болду? Айыманын жообу? Квинтиллион. Квинтиллион. Экөөңтен квинтиллион, Да, квинтиллион. Туура жоопты көрөлү, анда эмесе бул квадриллион. Экөөңдөн жок тилекке 3 квадрат, да? Вот квадрат. Я думала, квадрат, типа. Триллион, квадриллион, анан квинтиллион. Негизи Google деген эң чоң сандардын бирөөсү. Кет кийинки. Олимпиада оюндарын биринчилерден болуп кайда башталган? Байыркы Рим, байыркы Греция, байыркы Кытай жана СССР дейт. Байыркы Рим. Жок, СССР болуш керек. Олимпиада оюндары, Байыркы Рим. байыркы Рим. Айыма Рим дейт, Анжелика. СССР, Мишка, Кольцово. Жок, ал 1980-жылкы Олимпиадада ал бул жакындагы относительно Олимпиада оюндары. Негизи Олимпиада оюндары Римде башталган. Римде? Жана Колизейдин ичинде. Жок, ал жер гладиаторлор. Гладиаторлор болуп. Ал жер башка. Кытай деп коеюнчу мен. Кытай? Ана эмесе туура жооп экөөңдөдөн эмес Грецияда башталган. Эмнеге дегенде гректер ошо Олимпиаданы ойлоп тапкан адамдар деп дүйнөгө белгилүү. Грек. Ошол жерде эң биринчи спорттун түрлөрү жары пайда болгон. Кийинки суроо, жер жүзүндөгү эң терең көл кайсы? Сан-Мартин, Мичиган, Восток жана Байкал дейт. Байкал. Экөөң тең Байкал деп жооп бересиңер, Туура жооп көрөлү. Албетте эле бул Байкал. Негизи биздин ысык көлүбүз Байкалга бир аз жетпейт. Бирок суунун тазалыгы боюнча Байкалдан кийин келе турабыз, Так, ошентип 3-чү сабагыбыз жыйынтыгына келди. 3-чү сабактын жыйынтыгы боюнча Анжеликада 12 упай, ал эми Айымада 14 упай. Куттуктайбыз. Ура! 3-чү сабакта Айыма жеңди, бирок жалпысын ала келе турган болсок, анда эмесе Анжелика Айымда 35 упай, Айымада 32 упай. Болгон 3 упай менен Анжелика жеңип кетти. Куттуктайбыз. Молодцы. Чын жүрөктөн. Айыма көз тийбесин, мамаңа конкурент болотсуң. Да 1-2 жылдан кийин мамаңды алдыга чыгарбай каласың, Молодец. Менде болгуча дагы. Да, эң негизгиси мындай, мектепте жакшы окуганы көрүнүп турат. Көп нерсени дароо мамасынын подсказкасыз эле, тескерисинче кээ бир нерселерди апасына подсказка кылып атты, оюнда. Айыма, сенин жакшы көргөн фанаттарың бар да, азыр могул жерде карап туруп, сен өзүңдүн фанаттарыңа окуу жана окуу, эми жалпысынан окуу. Почему важно брать, получать образование? Эмне үчүн билим алыш керек, ошол эмне үчүн маанилүү экенин бир сир айтып кетчи. Орусча берем. Айта бер, калашынча, кыргызча, орусча, түркчө, англисче деле айтып берсең болот. Полиглот экен деп калсын. Эмне үчүн окуш керек? Эмне үчүн окуш керек? Эмне үчүн билим алыш керек? Окуй деле койгула деп койсоң деле болду берет. Учитесь для своего будущего, для карьеры и для себя, самое главное. Негизи эмне үчүн умный адам болуш керек? Эмне үчүн билимдүү адам болуш керек? Ну вот, например, чем, например, отличается умный человек от неумного? Что? Өлө логически жооп болду го. Негизи багы Анжеликаны болсо эми Айыман азыр жаш биздин өспүрүмдөрдөн болсо эми Анжеликаны бүтүн Кыргызстан карап турат. Ошол себептен жалпы Кыргызстандын баардык элибизге, жерибизге бир-эки кеп кеңеш. Сулуулук менен биргеликте акыл эстедимдай, акылды да кантип ала кетиш керек. Может быть, лайфхактар бар. Мен мисалы үчүн кетип барып машинеден минтип окуйм же болбосо бенот минтип окуйм деп, пожалуйста, биздин көрүүчүлөргө. Жалпысынан эле бүгүнкү ошол көрүүчүлөргө биз менен чогуу ойноп, биз менен чогуу кызыктуу убакыт өткөргөндөрүнө ыраазычылык билдирем. Менин оюмча жашоодо баягы билим бир гана мектепте эмес, бул ошол эле телеканалдарда биз көрүп жаткан ошол эле Instagram баракчаларда адамдын өзүнөн да эмнеге катталат, эмнени көрөт, эмнени окуйт, YouTube'га кирип эмнени карайсыңар, мотивация бере турган нерселерди карайсыңарбы же кереги жок эле бир сериалдарды көрөсүңөрбү, ошол сиздердин акыл деңгээлиңиздердин баягы бир көрсөткүчү да. Мен ар дайым мисалы адамдардын
мындай көрүп аткан, кызыгып аткан нерсесине мен дагы кызыгам. Ошол инсан эмнеден өзүнө мындай эргип алат болду экен деп. Мен үчүн ар дайым бир ачылыштар, мисалы үчүн суроолордун арасында да болуп кетти. Бүгүн мисалы үчүн биринчи жолу мен айым мырзаларга караганда көбүрөөк өзүнүн илмет экенин билдим. Мен үчүн абдан кызыктуу болду. Ушундай нерселерди көбүрөөк изденип биле берелик. Балдарыбыз сөзсүз түрдө мектепте окуш керек. Баягы Киясаки айткандай эле, ой жок, мектептеги баягы мугалим көп акча таппагандан кийин балаңар дагы ошондой көп акча таппаган инсан болуп калат деп айтып келет. Бирок кандайдыр бир деңгээлде анын бир өзүнүн ою, ошондуктан кээ бир айткан сөздөр туура көрө бербестен биз баары бир коомчулукка баш ийип, балдарыбызга жакшы билим берип, качан бала жашынакай жазганды билгенде, эсептегенди билгенде, логикасы иштегенде, бат-баттан көз алдымда ошол эле чыгармалар, жаттаган баягы ырлар эсимде кала берсе, бул эс тутумга жакшы. Жана ошондой эле келечекте балаңыз эми мектепте кандай аракетчил болсо, жашоодо да ошондой аракетчил болот. Ошон үчүн аракет кылганга мотивация бериңиздер. Окуш керек бала. Мектепте негизи бала билим умтулууга кандай аракет кыла турган болсо, өмүрүндө дагы ошондой өмүрүнүн акырына чейин билим алганга аракет кылат экен. Ошол нерсени биз да басым жасап айта кетели. Силерге чоң рахмат келип бергениңерге. Айыма молодец, кыз тийбесин. Эми Анжеликага мен оюмча мактап айтып кажети жок. Аны күндө эле Инстаграмдын постторун алдынан окуп алат. Чоң рахмат да бир жолу. Ийгилик, жакшылыктарда көрүшөлү. Анан эмки көрүшкөндө балким Айыма мектепти бүтүп атканда дипломду берсе Мен оюмча силердин бул көрсөтүүңүздөргө да көп жолу биз керек болушубуз керек. Ким билет көрсөтүүсүнүн эмки каарманы Элима болушу мүмкүн. Кызым бар ортончу, андан кийин дагы Айлинка менен келем. Ошондуктан эң негизгиси балдарыбыз көп болсун, билимдүү болсун. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө көп балдарды каалайм. Анан эң негизгиси Анжелика сыяктуу ар бир ата эне өз баласына жакшы бир үлгү болсо, мен оюмча баардыгы сонун болот. Баардык үй бүлөлөр Кыргызстанда жечкен жакшы үй бүлөлөрдөн болот. Барыңыздарга да бир жолу чоң рахматыбызды айтабыз. Ким билет интеллектуалдык долбоору. Бул сезондун агай мен Кубат Конучбеков. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта аман эсен болуңуздар. Интернет сүйүүчүлөр, достор, ютубтан көрүп жаткан болсоңуздар, анда эмес алдыбызга комментарий калтырып, лайк басып, Анжелика мен Айымага болгон баардык сүйүүңөрдү ошол жерден жазып койсоңор болот. Биз сөзсүз түрдө айтып коебуз, Көрүшкөнчө, достор.